Mına urmatlı tuğanlar bizden uşul kündögü mamleket başçılarımızdan жүрgüzgön iş sayasatlarını men öte tuğra deymin. Mına qarаңыздар. Düşüp atkan ipoteka menen üylörünü azırkı günde mamleket başçımızdan mamleketin jetekçilerinin közü gözümesi menen hiç kандай baştapkı төлөмү жок, бүтүрүлүп берип аткандыгы мындай option болгон эмес. Буларга чоң терезчилик, ыраазычылыкты билдиребиз. Бул президентибиздин ипотекалык компанияны түзгөндүгү бул элибиздин гана пайдасы, ушу кыргыз элинин гана элинин ушу утугу деп мен билемин. Мына караңыздар. 7 гектар жерде ээлеп турган бул биздин Жалал Абад шаарынын так ортосунда орношкон бул түрмө болчу. 30 жылда келген бийлик мына көчүрөбүз, шаардын четинде чыгарабыз, мына көчүрөбүз болуп 30 жылдан өтүп кетиптир. Бул жаңы бийлик келип, эки достун тушунда көчүрүлүп, мынандай заманбап сонун мамлекеттик администрация областтык, шаардык мэрияны куруп койду. Караңыздар, кандай гана сонун көрүнүштөр. Мен ойлоймун, бул Асман деген бул ипотекалык компания элдин гана кызматында. Бул төлкө элге эмес, мамлекеттик кызматчыларга, медиктерге, мугалимдерге, укук коргоо органынын кызматкерлерине берилип аткандыгы бул биздин эң элибиздин утугу деп мен билемин. Шаарда эле эмес, мына Вин совхоздо курулуп 1000ден ашык квартира берилди. Сузак айылында Асман 5 деп бүтүрүлүп 1000деген адамдарга берилди. Мына майдын 21-деби Ишыгылы ушул айда 1000деген ашык адамдарга квартираны берилиши күтүлүп атат. Бул кимдин утугу дейбиз? Бул албетте биздин мамлекетке кызмат кылган элибиздин жарандарынын утугу. Мына көрүп атасыздар. Келген адамга туура көрүнүшү мындай. Бүткөндөн кийин Афганистан эмес. Мына көрүңүздөр, Асманды бүткөн жерлерин көрүңүздөр, компаниялардын курган имараттарыны, медициналык имараттарды, мектептерди, садик, ясилерди. Бул өзүнчө эле Нью-Йоркто көрүнүп атат да. Барганыңар бардыр Нью-Йоркко, урматтуу туугандар. Дагы кандай керек? Просто бул ушу күнгө чейинки иштеп жаткан ушу ишкерлердин Жеңиш Токторбаевдин ошол мезгилдеги шаардын мэри Эрнестин бул чыныгы пешенетери деп мен билемин. Эң башкысы Садыр Нуркожо Жапаровдун, Камчыбек Кыдыршаевдин элге болгон бул ак кызматы. Ал эми мына дагы эле элдердин арасында ар түрдүү кеп сөз жүрөт. Мына ушундай болду, эки достун достугу ыдырады, эмне кандай болот деген ар түрдүү маселелер болуп атат. Мен айтат элем, урматтуу менин кыргыз элим, давайте биз şu эки доска аралашпай эле коелук, ортосуна от жакпай эле коелук. Кийин жакшы болуп кетет, Куда кааласа. Куда кааласа жакшы болот. Кайра şu айткан адам өзү эле кызарып калабы деген ойдомун. Мен булардын ортосуна аралашпоону суранат элем. Экөөсүнө ийгиликтикти, экөө биrini-бири колдоп, дагы шайлоого чыгышын мен Кудайымдан тилеп кетемин. Эгерде эки бөлүнгөн болсо, чөбөрөлөргө жем болушу бу анык турган сөз. Айылына чөйрө мактай берет экен, айта берет экен, бирок убагы келгенде, орустар айтмакты, момент келгенде кайда жүргөнүн эч ким танбай калат экен. Качып, кээ бирөөсү жанында болсо şu Страустун кейпини киеткен. Өзүңүздөр көрүңүздөр, бу биздин мамлекеттин жүргүзүп жаткан саясаты ушундай бүтүп аткан чоң имараттардын жакшылыгы биздин бир эле Жалал Абад шаарында, азыркы Манас шаарында эмес, бул мамлекетибиздин түрдүү региондорунда, шаарларында, райондорундагы курулуп жаткан мамлекеттик же менчик имараттарды карап көрүңүздөр. Жалган дейсиздерби? Жок, барып көрүңүздөр. Үйдө отуруп алып, bir politik айтты эле, эски кроватында жатып,
olturup süylese bolaverer eken dep. Yok. Жалауат обласының губернаторы Тилек Кыдырмаев Текебаев айтты эле. Алдагы укканча жерин айтат экен да. Мен эле айта бербейин, мен деле сүйлөй бербейин. Көргөнүмдү, билгенимди мен деле чагылдырайын. Абалы биринчи өчүрөт мен эмне кылдым мамлекетиме? Мен эмне жакшылык кылдым? Деген ушу пикирди унутпасак, мен şu elime жақсылықты қалаймын, ийгиликти қалаймын, тынчылыкты қалаймын. Тынчылык болса, ошол жерде экономикабыз өсөт экен. Кудайга шүгүр, ушу кетишти биз Кудайым буйурса, артка тартпастан, колубуздан келишинче, же болбосо колдон эчтеке келбесе дагы, сөзүбүз менен, жакшылык менен мындай колдойлук. Молдекелерибиз айтат. Her bir adamın aldığında iki perişte olat deyip. C2'den 4 deyip. Adamın ağzından çıkan her bir sözünü, jamanını eko, jaksını eko yazıp durat deyip. Bırak, usulardan aytkan hadisinde, Peygamberimizden aytkan eken, her bir adamın ağzından jakşı söz çıkağı, jakşı kağlağı, ötünüç, suranış çıkağı, oşalardığı sözsüz Kudayım omin dep koyuşu mümkün eken. Mına omin degen eken iki doska kanday degen жетишкендиктерге. Mına 30 yılda bolup olan nerseler bolup atat. Bolup jatat. Значит, perişte omin degen. İlgeri bir Kamçıbek Kıdırşayevich interview berdiler. Anda Caner Akayip Azatlıkta jurnalistede Sarpaşev degen vitse-premierge. Sizler жақсы болбой калдыңар, иштей албай калдыңар. Мына эгерде биз кокустан эмес, биз Кудай кааласа бийликке келебиз. Ошондо биз силерге кандай иштеш керек экендигини көрсөтүп коебуз дедилер. Мына анық, ачык мына сиздерге ушу мисал деп мен эсептеймин. Кудай кааласа бардыгы жакшы болот. Урматтуу туугандар.